Ош жалгыз бой эне 16 жаштагы кызы зордукталганын айтып Ташиевке кайрылды. Ош облустунун Кара Суу районунда 16 жаштагы кызы зордукталганын айткан жалгыз бой эне УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ишин көзөмөлгө алууну суранды. Ал Супер KG порталына маек берип, айыл өкмөттөн берилген жерге мамлекеттик органдар документ бербей жатканын белгилеп, 7 жылдан бери 5 баласы менен бүй жок ар жерде иштеп, ушундай кыйын абалга туш болгонун айтып берген. Мен учурдан пайдаланып Камчыбек Ташиевке кайрыламын. Мен сизге көп жолу бардым. Кат жаздым. 3 жылдын ичинде 6 жолу бардым. Барганымдын себеби менин кызымды Ош шаарында зордуктап кеткен. Мен ал жагдайды билгибей калганымдын себеби күндүзү базарда иштеп, түнү кафеде пол жууп иштейт элем. Ошондо кызымды зордуктап кетиптир. Кызым боюнан алдырат. Видеодон кийин кызым кандай кабыл алат билбейм. Бирок жашообуз дагы чындык. Аны мен 1 жылдан кийин билдим. Менин кызымдын тагдырын талкалаган балдарды көзөмөлгө алып коюшуңузду суранам, деди Айназик. Ошондой эле быйыл май айында кызын Бишкекте сабап кеткенин да билдирген. Милициянын басма сөз кызматы учурда окуянын толук жагдайын аныктоо боюнча Кара Суу РИПте тергөө иштери жүрүп жатканын белгилеп, окуя жетекчиликтен жеке көзөмөлүндө экенин айтты. Милиция тергөөнүн жыйынтыгы менен коомчулукта толук маалымат бериле турганын кошумчалады. Балдарды мектепке, бала бакчага негизсиз албай койгондор жазаланат. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ошондо укук бузуулар кодексине төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизди. Окуучулардын билим алуу укуктарын бузган же мыйзамсыз чектеген учурларда эскертүү берилет. Эгерде мыйзам бузуу оңдолбосо жеке жактарга 5500 сом, юридикалык жактарга 17000 сом айып салынат. Балдарды мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү уюмдарына негизсиз кабыл албай койгондорго жеке жактарга 10-12 миң сом, кызмат адамдардын 15-17 миң сом айыпка жыгуу каралган. Билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултса жеке жактарга 15 миң сом, юридикалык жактарга 20-65 миң сом айып каралган. Булак Сокол Медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо дагы аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерди ойденги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600 өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Бишкекте бир нече унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Жеринде тартылган видеолор социалдык тармактарда тарап жатат. Анда көрүнгөндөй 2 оор жүк ташуучу унаа, кичи автобус, бир нече жеңил унаалар сүзүшүп алган. Азырынча кырсык тууралуу расмий органдар маалымат бере элек. Баткенде сел жүрдү. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникасы жөнөтүлдү. Нөшөрлөп жааган жаанын кесепетинен суу дарыялардын нугунан ашып, конуштун аймагын каптаган. Райондук администрациянын басма сөз кызматы билдиргендей, Баткен районунун акими Данир Иманалиев ОКМдин райондук бөлүмүнө тиешелүү кызматкарга кырсыктын кесепеттерин тез арада жоюуга киришүүнү тапшырды. Тактап айтканда тазалоо, келтирилген зыянды баалоо, калыбына келтирүү иштерин уюштуруу тапшырылды. Бир айдан бери байланышка чыкпай калган Бишкекте Жылдыз Мамбаева изделип жатат. Бул тууралуу Ленин РИПтен билдиришти. Маалыматка караганда 11-июнда Ленин РИПке эжеси кайрылып, 1986 жылы туулган бир тууганы дайынсыз болуп жатканын билдирген. Анын айтымында Жылдыз Кызыл Аскер кичи районундагы үйдө жашаган. 2024 жылдын 17 ноябрынан 2025 жылдын 18 майына чейин дайыма байланышта болгон. Бирок 19 майдан тарта телефону өчүрүлүп калган. Учурда анын кайда экени белгисиз болуп жатат. Сүрөттөгү аялды көргөн билгендер болсо 0312 35 29 47 0703 69 90 55 номурларына чалсаңар болот.
Булак Сереп Кежи. Так интересно, что когда мы поднимаем, кричим, да, на очень важные социально острые вопросы, да, там абьюз, насилие, изнасилование, вот этих людей никого не было. Типа не Азамата со своим мнением, который записывал бы, да, мужчины, давайте мы вот будем там ответственнее, да, там и так далее. Там вот еще какой-то парень, он владелец «Сходим», кажется, да, портала, вот их никого не было. Но как обсудить девушку в наряде, это очень важно, оказывается, да? Негизи из мухи не стоит слона делать. Трагедия ежедневная, ежесекундно в мире происходит. Мына Украина болатат, мына Палестина болатат күнүгө. Неге төш каккылабайсыңар? Анан бир, мисалы 0,01%. Ошол адам үчүн остальные все мужчины должны страдать. Почему? Есть адекватные люди. Прекратите, пожалуйста. Не стоит из мухи слона делать. Меня это мончалык болуп кетти уже. Феминизмни токтоткула. Я уважаю, понимаю, феминизмде корень билем, почему это Европа тоже была традиционная изначально. У них тоже были проблемы. Феминизм изначально идеологиясы башкача болчу. Сейчас просто вы видите, что в Европе творится. Семейный институт вообще өлүп калган акта уже. 95% Португалия люди разводятся. Мояка не навязывайте. Кыргыздын үрп адаты жакшы. Эгерде жакпаса, жашагыла ошака баргыла. Америкага баргыла, Европага баргыла, жашагыла прекрасно. Мояка келип туруп не навязывайте. Ар кайсы мненияны, ар кайсы движенияны. Кыргыз жашынакай жашаган аялдарды сыйлайбыз, көкөлөтөбүз. Эне 5 эненин таман астына деген вот ушундан эле мына түшүнсөңөр болот да. 5 эненин таман алды. Энени биз буху эне деген сөз билесиңерби? Энени мы всегда ценили. Аял затын всегда ценили. Курманжандаткан эме эстеп койгула. Мы всегда ценили. Мен кечирип койгула, мен трезв болсом айтпай көрдүм. Бираз бүгүн просто меня бесит. Не надо усердствовать. Грань знайте. Кечирип койгула. Мне не нужна. Рядом люди не нужны, которые скандалистки, которые истерички, которые авантюристки и которые какие-то движения левые извне, которые навязывают к нам. Кыргыз таптакай жашап келген, жашынакай жашайбыз. Болду. Башты ортпагыла. Мубарактын шефине асылбагыла, ал айткан сөзү бүт бары анын сөзү эмес. Ал китепте жазылган, хадисте айтылган. Biz musulmanбызбы, өлөбүзбү, мен өлөмбү, баары мусулманча кетем, мусулманча өлөм. Мусулманча меня похоронят. Ошону билип койгула. Анан всякий тяк-тякты не навязывайте. Хорошо? И не учите никого. Өзүңөрчө ошондойсуңарбы, өзүңөрчө жашагыла. Обществону не портите. Хорошо?